Assalamu алейкум достор. Сиздер күнүмдүк турмушта өтө кеңири колдонуп келе жаткан синтетикалык витаминдер тууралуу чындыктарды айтып коюуну эп көрүп олтурам өзүмө. Демек, алар 95% ошол витаминдер синтетикалык жол менен алынат. Бул деген сөз алар табигый азыктардан, мисалы мөмө жемиштерден, башкалардан, чөптөрдөн алынат дегенди билдирбейт. Алар ар кандай пайдалуу кендерден, мисалы нефтиден, химикаттардан алынган болуп эсептелинет. Демек, анын пайдасы бардыр, бирок зыяны дагы ошону менен бирге ашыкчасы менен жетиштүү. Анан калса, жүрөк ооруларын, анан дагы рак оорусун чакыруучу касиеттерге дагы ээ болуп калат көп учурда. Ушуну назарда тутуп коюш керек. Анан дагы ушул синтетикалык витаминдердин көпчүлүк бөлүгүн дүйнө жүзүнө Кытай өлкөсү таркатат. Эми товары жакшы кеткендин товары тууралуу чындыгында жаман көз караш болбойт, бирок Кытай болгондон кийин баары бир аз ойлонушка туура келет. Айрыкча С витамини менен В1 витаминдин булагы катары эсептелинет ушул өлкө. Анан дагы дарыгерлердин билими деле витамин боюнча өтө көп болбойт. Эми бул аларды билимсиз дегенди билдирбейт. Баарыбыз академиялык сааттарда 20-25 саат ашып кетсе окуйбуз. Анын ичинде дагы баарыбыз көңүл буруп карай бербейбиз. Ар ким өзүнүн тармагында мыкты, ошону менен бирге эле ал негизги дарылоо ыкмасына витаминдерди кошуп кетет. Буну жаман же жакшы деп айта албайм. Убактылуу дарыланууда колдонуу менимче пайдасы бар, бирок көп убакытка колдонуу такыр мүмкүн эмес. Анткени өйдөдө айтканымдай, ал химиялык жол менен жасалгандыктан пайдасынан зыяны көп. Анан дагы 5% ошол витаминдер дагы бар, табигый жол менен жасалган. Бирок аларды ким жасайт, каякта, мен ачыгы аны билбейм. Аны өзүңүздөр издеп көрүшүңүздөр керек болот. Андыктан ошол дарыканада сатылган витаминдерге туура көз караш менен карай албайбыз. Көпчүлүгү ушундай убактылууга, мисалы зарыл учурда 3 күн, 5 күнгө колдонсо болоттур, бирок андан ашык убакытка чейин колдонуу чындыгында зыянын тийгизбей койбойт.